Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов, сиздер менен биз бай адамдардын сырлары экинчи видеосу тартуулайбыз. Анда эмесе экинчи видеобузду көңүл буруңуз. Эсиңизде болсо, биз биринчи видеобузда көбүрөөк кулдар жана кожоюндар жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ошондой эле сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүп турчу булагыңыз жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бул бөлүгүндө болсо биз көбүрөөк ошол булакты куруу варианттары боюнча жана кантип курса болот, анын үчүн эмне керек, ошол боюнча бүт сүйлөшкөн эткенбиз. Эсиңизде болсо, биз биринчи видеобуздун бөлүгүндө көбүрөөк биз негизги түшүнүктөрдү сиздер менен көрүп кеткенбиз. Бул активдер. Активдер деген сиз иштебей калсаңыз да сизге акча алып келчү буюмдар. Мына кандай бир недвижимость, кандай бир бизнес, кандай бир акча түшүп турчу булак. Эсиңизде болсо, акча табуунун 4 жолун сүйлөшүп кеткенбиз. Кызматкер, айлыкка иштегендер, чакан бизнестер, өзү үчүн бизнес ачып өзү ошол жерде иштегендер, же 2-3 адам иштеген бизнестер, чакан бизнестер, жана бизнес кожоюну, чоң бизнес система, көптөгөн адамдардан турган кандай бир система, жана инвесторлар дегенбиз. Ошондой эле рычаг жөнүндө көп сүйлөгөнбүз. Рычаг бул ишти жеңилдетүү, тездетүү үчүн колдонулуучу буюм. Мына эсиңизде болсо, араба менен колдо ташуу эки жолун көргөнбүз. Мына акча табуунун эки жолу. Бирөөсү өз колубуз менен өзүбүздүн убактыбызды сарптап, өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн билимибизди, жөндөмүздү колдонуп отуруп гана акча табуунун жолу. Бул кыйын дегенбиз, өтө оор дегенбиз. Экинчи жолу бул кандай бир рычаг жасап алып, башында рычаг жасоого көп убакыт кетет деп айтканбыз. Анан ошонун жардамы менен акча табуу жолу. Дагы ошол эле жерде, ошол видеодо айтып кеткенбиз, Пабло и Бруно жана Притча в водопроводе деген мультфильм жөнүндө айтып кеткенбиз. Ошол видеодо айтканбыз. Эсиңизде болсо, бирөөсү суу ташыйт колу менен, экинчиси колу менен суу ташыганча водопровод курат дегенбиз. Водопровод курган адам мына рычаг куруп аткан болот. Рычагты куруп бүткөндөн кийин ал ошентип суу ташыбаса дагы суу өзүнөн өзү келе берет. Айылдагылар анын ар бир литрине акча төлөп берет, ал иштебестен акча таба берет дегенбиз. Мурункудай. Ал эми экинчиси болсо, өзү кол менен суу ташыганча акча түшпөй калат. Бара-бара ден соолук кете баштаганда ал суу ташый албай калат дагы. Тапкан буюмунун бардыгын кайра сата баштайт, өзүнүн ден соолугун кайра жакшыртыш үчүн, же сактап калыш үчүн өзүн. Бизнес система. Мына бизнес система бул финансылык рычаг дегенбиз. Бул финансы жагынан рычаг дегенбиз. Акча табууну жеңилдетүү жана чоң акча табууга мүмкүнчүлүк берүүчү кандай бир рычаг дегенбиз. Араба да өзүнчө. Демек бизнес система бул активдердин бир түрү да. Бизнес система көптөгөн адамдардан турган уюм. Ал уюмдун уюшумдуу иштеп туруусу жана уюшумдуу иштеп отуруп кандай бир кызмат же товарды сатууга жардам берчү бир уюм. Мындайча айтканда мыйзамдуу пирамида экен. Көптөгөн адамдардан турган кандай бир уюм экен. Уюмдардын көпчүлүгү бул пирамида билесиз. Мына дин бул пирамида, башында жетекчилер турат өзүнүн, руханий жетекчилер турат. Диний кызматкерлер, диний аалымдар деп койсок болот. Мектеп бул пирамида, мамлекет бул пирамида, мыйзамдуу пирамидалар. Ошол эле учурда мыйзамсыз пирамидалар бар. Алар элге эч кандай кызмат жасабайт, эч кандай товар сунуш кылбайт, болгону элдин акчасын алып алдайт аны. Муну мыйзамсыз пирамида десек болот. Ал эми мыйзамдуу пирамидалар бул элге кызмат көрсөтөт же товар сунуш кылып, ошонун жардамы менен анан көптөгөн адамдарды уюштуруп, көптөгөн адамдарга жумуш орун сунуш кылып отуруп, ошонун жардамы менен гана акча табат экен. Бизнес система бул эмне? Бизнес система эсиңизде болсо, мына бизнес кожоюну көбүнчө бизнес система карап дегенбиз. Мына Шоро компаниясын мисалга келтиргенбиз. Мына көптөгөн бочкаларды, точкаларды коюп отуруп, көптөгөн адамдарды жумуш ордуна алып отуруп, бул бир гана бочкалар эмес, бул билесиз, өндүрүш тармагында, өндүрүш отделинде өзүнчө көптөгөн адамдар иштейт. Бухгалтерия отделде өзүнчө адамдар, көптөгөн адамдар иштейт. Маркетинг отделде, соода отделде көптөгөн адамдар иштейт. Биз болгону бир сизге жөнөкөйлөтүп гана мисал кылып келтирип атабыз. Демек, мына көптөгөн шаардын көптөгөн жерлеринде мына көптөгөн бочкаларды койгон үчүн ошол Шоро компаниясынын ээлери бир күндө жок дегенде 5 тонна максим сатат экен сезон учурунда. Мына бул бир эле максим. А так билесиз, 3-4 ичимдик сатылат ошол точкада. Мындан тышкары көптөгөн минералкалар жана башкалар бар. Бул өтө чоң компания, өтө көптөгөн кызматтар жана өтө көптөгөн товарларды сунуш кылат. Эми мына ушул корпорация, ушул чоң компания мына Бишкек шаарынын өзүндө 5 тонна сатып атат деп атабыз. Мына 1 тонна эсептегенде бул 50 сомдон болгондо литри, демек 1000 литри мына 500 000 сом болот. Бирок 5 тонна дегенибизде бул 2,5 миллион сом күнүнө соода болот. Ошону 10 гана пайызы пайда болгондо 250 000 сом, мына ошону ачкан кишилерге, ошону башында турган кишилерге мына 250 000 сом күнүнө түшөт. Ал эми анын колунда иштеген жетекчилер, директорлор болсо, билбейм канча экен, эми айына көп болсо 50 000 же 60 000 таап аткан болсо керек айлык. Бул жерде күнүнө акча чыгып атат. Мына бирок азаматтар ушундай чоң пирамиданы куруп коюшту, ошонун эсебинен миллионер болуп атышат. Жана эртең иштебей калса да акча түшүп турчу булактардын бири болуп калды. Актив, чоң бизнес система. Бизнес система бул мыйзамдуу пирамидалар дедик. Мына дагы бир пирамидалардын бири мына банк. Банктын мурунку мисалда көп келтирип кеткенбиз, бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Сулуу салондун ээлери, чоң сулуу салондун ээлери да булар мына көптөгөн адамдардын жумуш ордун камсыз кылып отуруп, аларга көптөгөн кардарларды алып келип отуруп, мына бизнес система куруп отурат. Мына биз дагы ошондой сулуу салондун бизнес системанын ээсибиз. Мына эми банкирди мисалга келтирелик. Банкир өзүнүн ишинде мына 8ден 18ге чейин иштейт, 5 күн же 6 күн иштеп отуруп 10 000 же 20 000 айлык алышат орточо. Жакшы айлык алгандар 30 000, 40 000, 50 000 алса керек.
Эми банктын эси болсо көптөгөн адамдарга оптом кызматтарды сатып отуруп, банк кызматтарын сатып отуруп миллиондор таап атат. Ал эми банкир болсо 10 миң, 20 миң, көп максимум 50 миң таап. Эмнеге мындай болот? Анткени банкир жумуш ордуна даяр келип атат, ал кызматкер, айлык иштеген кызматкер. Ал эми аны курган адамдар бизнес системанын кожоюну. Алар жок жерден ушундай бизнес система курушту. Көптөгөн адамдарга жумуш ордун камсыз кылды. Ошонун эсебинен алар байып атышат жана алар ишке чыкпай калса дагы сууда болуп атат, аларга акча түшүп атат. Мына ушундай бизнес система куруу жөнүндө сиздер менен сүйлөшүп кеткенбиз. Шуну кантип курса болот жана анын үчүн эмне керек, ушуну көбүрөөк сүйлөшүп кетели. Бирок эсиңизде болсо, мына ушул Шоро компаниясы жана башка көптөгөн мыйзамдуу пирамидалар сизге өзүңүздүн пирамидаңызды ошол пирамиданын ичинде курууга мүмкүнчүлүк бербейт жана жол бербейт. Мына банкта дагы сиз өзүңүздүн бир кассаларыңызды коюп алып, ошолордун соодасынан процент көрөм десеңиз, сизге же ошолордун соодасынан мага кандай бир пайыз прибыль түшүп турсун десеңиз, өзүм акчам киргизем, өзүм раскрутка кылам десеңиз, андай мүмкүнчүлүк бере бербейт. Көпчүлүк учурда сиз тескерисинче ошол банктын ээсине ошол точкаларды раскрутка кылган жардам бересиз. Эгерде сиз ошол Сбер кассалардын жетекчиси болсоңуз, же башка шаарга барып филиал ачып аткан болсоңуз. Бирок сиздин командировка, жашаган, турган жана башка чыгышларыңызды төлөп берет банктын ээси. Ал эми сиз өзүңүз үчүн курганыңызда анда өзүңүз үчүн төлөмөй келиңиз. Салондун ээси дагы эч убакта сизге өзүңүздүн визажисттериңизди, өзүңүздүн мастерлериңизди өстүрүп, аларды өнүктүрүп, аларды күчтүү кылып, анан ошолордун иштегенинен мага пайда түшүп турсун десеңиз, сизге эч качан андайга жол бербейт. Биз андайга жол бербейбиз. Ал эми эгерде сиз өз бизнесимди курам десеңиз, биз өзүбүздүн тармактык маркетинг бизнесибиз бар, ошол жерде ушундай мүмкүнчүлүк берет. Ошол жерде биз ушундай мүмкүнчүлүк беребиз. Ал эми башка көпчүлүк кадимки бизнес системада андай уруксат бербейт. Кадимки бизнесте, тармактык маркетингде сизге уруксат берет экен. Бизнес система куруу кымбат турат экен, өтө кымбатка түшүп калат экен. Андыктан көпчүлүк адам муну кура беришпейт экен жана курганга чыдабайт экен. Жана бул чоң тобокел экен. Ошол себептен көпчүлүк адам кура бербейт экен. Менин көбүнчө YouTube'дан видеолорумду көрүп, мына бай адамдар сыларын көрүп, көп суроолорду беришет бизнес боюнча. Мисалы үчүн суроолордун бири кандай бизнес баштасам болот деп ошол суроолорду көп беришет. Кайсы бизнесте тезирээк акча тапса болот? Кайсы бизнесте банкрот болбоймун? 100 миң же паланча сом акча топтоп койдум. Кандай бизнес ачсам болот? Кандай бизнес кеңеш бере аласыз деп сурашат. Чынында адамдын өзүн көрбөй туруп, жөндөмдөрүн билбей туруп, кайсы тармакта иштеди, аларын билбей туруп да кеңеш берүү кыйын. Ошол эле учурда адам эмнени айтып атат? Бизнес, чакан бизнес айтып атабы же бизнес системаны айтып атабы? Эгер чакан бизнес болсо, анда жөнөкөй эң баарына универсалдуу кеңеш бул өзүңдүн жакшы көргөн тармагыңда бизнес ачканга аракет кыл. Жана кайсы темага жакынсың, кайсы темага сен үчүн кызыктуу. Мүмкүн болсо кайсы темада сен көп, ошо сен кызыккан темада кайсы темада көптөн бери иштеп атасың деген суроону бермекмин. Ошол тармакта бизнес ач деп айтмакмын. Ал эми эгерде бизнес система болсо, анда бул башкача жооп болот. Анда бул кыйыныраак. Антип айтыш, анткени жакшы көргөн темада бизнес система кура албашыңыз да мүмкүн. Сиз жакшы көргөн тема кичинекей бизнесте болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен доставка цветов кызыктуу тема болду башында мага, кийин ойлонуп көрсөм, ал кичинекей, базары өтө кичинекей болуп калат экен. Ал эми чоң масштабка чыгарам десем, бир топ көп акча киргизиш керек болот экен. Эртеден кечке гүл менен алек болуп калат экен да. Эртеден кечке ошол темада иштөө мен үчүн кызыксыз болуп калды. Атак өз идеянын өзү кызыктуу болду. Дагы бошон мисалдарды келтирсем толтура. Мен өзүм музыкага жакынмын, ыр чыгарам, ырдачымын бир убакта. Шоу бизнеске барайын десем, мен музыкант эмесмин да. Мына карагандачы азыр музыкант билимим жок. Ошол себептен мен ал темага жакынмын деп айта алам. Бирок ошол эле учурда мен ал темада мыкты болуум өтө кыйын. Убакыт көп кетип калат. Иштеп көрдүм, акча жоктугуна чыдабай койдум. Чакан бизнес ачам деп өзүм ырдайм деп. Ал эми эгерде мен продюсер болом десем, анда узун жолду өтүшүм керек болот. Бул тема дагы өтө чоң тема эмес, масштаб кичинерээк болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен анча мен мүмкүн болсо телевидениеге жакын, журналистикага жакын болсом дагы болуш мүмкүн эле, же жок дегенде аранжировщик болуп музыкант болсом дагы балким оңоюраак болмок эле. Анан мен бизнес система курса боло турган темаларга көбүрөөк жакындай баштадым. Бул эмне? Ушул видеолордо көбүрөөк сүйлөшүп кетебиз. Мына Роберт Кийосакинин китептерин окуп калып көп суроолорума жооп ала алдым. Именно кайсы бизнести башташ керек деген суроогочу. Ушул китептен биз бай адамдардын сырлары көбүнчө ушул китептин негизинде айтканбыз. Анан школа бизнеса, мына бизнес мектеби аттуу китебинде мына бизнес система тууралуу жана бизнес системаны куруу жөнүндө көбүрөөк айтылат. Эмнеге баары тең эле бизнес система кура албайт? Эмнелер көбүрөөк тоскоолдук кылат? Эмнеге бизнес система куруу кымбат? Эмнеге бизнес система куруу өзү кыйын? Ошол суроолорго жооп алып кетесиз. Анан эмнеге айлыкка иштеп жүргөн адам өз алдынча бизнес система куруп кетүүсү кыйын деген суроолорго жооп берет. Орусчасы бар, анан кыргызчасындагы бизнес мектеби аттуу китеби чыккан. Өзүңүз окуп чыксаңыз болот. Мен ушул сабакты көбүрөөк ошонун негизинде айтып кетем жана өзүмдүн тажрыйбамды кошуп кетем жана өзүмдүн көз карашымды кошуп айтып кетем. Эмнеге бизнес система курууну үйрөнүү үчүн тармактык маркетинг эң сонун мектеп? Ушул суроого да жооп берет. Жана кайсы жерде сиз жакшы тажрыйба алып алсаңыз болот бизнес системаны өз алдынча куруудан мурун, кайсы жерде сиз жакшы тажрыйба алып алсаңыз болот эгерде өз алдынча курам десеңиз. Ал эми эгерде мен өз алдынча курбай эле, мен көптөгөн адамдар менен бирге, өзүм жалгыз эмес, бирге иштегим келет жана бирге кургум келет бизнес система. Мага ошол бизнес система кургум келет дегендер менен бирге курсам, андан да мыкты болот эле десеңиз, анда бул ушул видеодо көбүрөөк жооп алып кетесиз.
Эми мына көрөлү, кызматкерлер көпчүлүк адам мен өзүмдүн бизнесимди ачам да дегенде 90% адамдар булар чакан бизнес элестетишет жана ошол чакан бизнести ойлоп аткан болот да. Келечекте чоңойтуп алам ошондой ойлоп аткан болот. Чынында алар чакан бизнестин ой жүгүртүүсү менен баштаган болот. 90% адам кеде орто адамдар болот. Ошол себептен өтө мээнети көп, бирок акчасы аз. Мына чакан бизнесте Кийосаки айтат, өтө мээнети көп, бирок акчасы аз. Бул адам иштебей калса, акча такыр түшпөй калат. Бул адам өтө акчага зависимый болуп калат дейт да. Бизнестин жана кардардын кулу деп буга чейин айткан элек. Ал эми 10% адамдар болсо, мына кызматкер болуп иштеп жүрүп, бизнес системасын курууну көрө бөлүшөт. Алар өзгөчө мына биринчи видеону көргөндөр жана ушул видеону толук көргөндөр шуну көрө бөлүшөт. Мына ошолордун бири мен болчумун. Мен да бизнес система курууга көрө кызыкчумун. Бирок өзүм түшүнө берген эмесмин, бул экөөнү айырмасам эмне. Кийин Кийосакини окуганда толук түшүнүп калдым. Эмнеге баары бизнес кожоюну боло албайт деген суроо бар. Жана акча тараптан да, моралдык тараптан да бул кымбат деп жооп берет экенбиз. Дагы бир себептерден бул банкрот болуп отуруп, бир гана акча тараптан эмес, бул моралдык тараптан кымбат дегенибиз, мына банкрот болуп отуруп, кайра жыгылып отуруп, анан кийин көптөгөн бизнестерди жаап отуруп кана анан сиз бизнес системанын ээси болуп алат экенсиз, жана бизнес система кура алат экенсиз, жана бизнестин кожоюну болуп алат экенсиз да. Тармактык маркетингде бир күндө бизнес кожоюнун жолуна түшө аласыз. Ал эми кадимки бизнесте сиз көптөгөн акчалар менен киришиңиз керек болот, жана көптөгөн акчаларды жоготушуңуз керек болот, жана моралдык жактан ошого даяр болушуңуз керек болот экен. Ошол себептен чакан бизнесте көпчүлүк адам кала берет экен. Тармактык маркетинг бизнесине барыңыз деп кеңеш берет Кийосаки. Анткени ал жерде наставниктер, бизнес жолун басып өткөндөр сизге үйрөтөт. Жана даяр наставник системасы бар дейт. Ал айтат, эмнеге мен ийгиликке жете алдым? Анткени мен баятан бар эле, ошол баятадан көп кеңештерди алып аттым. Мен тынбай ал адам менен жолугуп аттым. Сизде ошондой наставник барбы, жокпу? Ага кепилдик бере албайм, жана бар деп айта албайм. Көпчүлүк адамда бул жок. Андыктан сизге тармактык маркетинг жакшы болот. Ал жерде даяр наставниктер бар, сизди бизнеске курууга үйрөтүүгө даяр. Анан чоң акча менен табакелге баруунун кереги жок тармактык маркетинг. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү карап койгула көпчүлүк адам таң калат ошол диалогунда. Аудио китеби да бар. Аудио китебин менен сурасаңыз болот. Кааласаңыз, эгер биз менен иштешип аткан болсоңуз, аудио китебинде дагы суроо жооптор көп берилет. Ошол суроо жооптун негизинде билип алсаңыз болот. Бирок ал орус тилинде. Анан бирок баардык компания наставниктер бирдей эмес деп айтат. Анткени кээ бир компанияларда жакшы үйрөтөт, кээ бир компанияда үйрөтүү такыр жок. Ошондой эле командаларда мен тармактык маркетингде көп эле иштеп кеттим. Ар кандай командалар бар. Ошол эле компаниянын ичинде кээ бир командалар күчтүү сабактарды өтүп, күчтүү окутуу системасы бар. Ал эми кээ бир командаларда компаниядан башка сабактар жок. Бул наставник системасы өтө баалуу дейт. Мындай наставник системаны эч жерде ала албайсыңар. Бир гана тармактык маркетингден алсаңар болот. Ошол себептен жок дегенде тажрыйба алыш үчүн, жок дегенде билим алып алыш үчүн, жана жөндөм алып алыш үчүн бизнес система куруу үчүн ошол тармактык маркетингге барып, ошол жерде баштаңыз бизнести деп айтат экен да.